Арасында жүрөмүн калың топтун, арыдай бал ташыдым жаткан жокмун. Азбы көппү берген бал кечирип кой, азды көптөй көрсөтүп айткан жокмун. Ысыгыңа күйөйүн, кактанамын, суугуңа чыдайын, тапталамын. Ууз жуттуу койнуңда мен төрөлүп, уулуң болуп калганга мактанамын. Ата-эне бизге мээрим берип чоңойткон эң кадырлуу атамдарыбыз болсо, мекен да ошондой бизге кадырлуу. Анткени биз жыгылганыбызда, чалынганыбызда бир гана ата журтка сүйөнүп, ата журтка жөнөнүп, ата журттун колдоосу менен гана өмүр бою жашап келебиз. Мына ушул ата мекенди даңктап ар дайым ырлары менен ырларда калтырган адамдар, булар акындар эмеспи? Бүгүнкү программада дагы мына ушул чыгармачыл адамдардын бири бизде конокто, ал Бактыгүл Сали кызы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Келиңиз, анда маектин алгачкы бөлүгүндө өзүңүздүн чыйыр жолуңуз тууралуу айтып берсеңиз, акындык жолго кандай кадам таштап калдыңыз эле, туулган жериңиз? Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Көкбел айылында төрөлгөнмүн, жарыкка келгенмин кызматкердин үйүндө. Мен кичинекей мезгилимде бизде 44-жылкы завод деп койчу эле. Күлүк аттар биздин айылыбызда болчу. Ошол атка байланыштуу бир куплет ыр жазганында менин атакем абдан сүйүнүп, сенден чоң акын чыкчудай кызым деп мага дем берген болчу. Бирок ошол демди багып өстүрбөй токтоп калган экенмин. Бирок азыр кеч келсем да улантуудамын. Ак калпак, бийик чоку ак мөңгүнүн кырындай, ала тоодон түшкөн булак суусундай, касиеттүү кыргызымдын калпагы, бүт дүйнөнүн бийик туткан туусундай. Ак калпактын кыйма чийме жолу бар, кыргыз эли эзелтеден барктаган, муундан муунга мурас кылып урпакка, Баатыр Манас бабам бакай сактаган. Эр жигиттин даражасы бийиктеп, жан дүйнөсү ысык көлдөй тереңдеп, ар намысын ата журттун сактасын, ак калпакчан керт башымды берем деп. Бактылуу балалык. Бала кезде бай чечекей көргөндө, көзгө сүртүп сүйүнүп биз калчубуз, маанисине жетип жетпей ак чиркин, оюн салып кыйкырыкты салчубуз. Касиеттүү көк белимде төрөлүп, балалыктын бактысына бөлөнүп, ата-эненин сүйүүсүнөн төгүлгөн, жаш арчадай өсүптүрбүз көгөрүп. Айылдагы оюн зооктун шаңында, балалыктын чарчоо бербес багында, түнү менен оюн куруп ак чөлмөк, барар элек аткан күндүн таңында. Эх чиркин балалыктын өткөнү, кайрылбастыр канча суран артына, мына эми баралыбыз келип жетти, кызмат кылуу биздин милдет калкыма. Жакында эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдык мааракесин белгилейбиз. Бул жылдар аралыгында мекенибиз көп нерселерди башынан өткөрдү, чыйыр жолду басып өттү десек болот. Бир 30 жашка келген жигит сыяктуу 34 жашка ооп, сиздин баамыңызда мурунку жылдарды эсепке алганда, азыркы өзгөрүүлөрдү эсепке алганда кандай жаңы? Ооба, басып өткөн тарыхый жолубузда 34 жылдын ичинде абдан көп нерселер болду. Кийин ушул 91-жылдан кийин гана жашоо турмушубуз бир аз өзгөрүп, оор турмушка кабылдык. Ошол мезгилде элдин агымы менен кошо агып, мен дагы ушул кайгырып калган чагым болду. Бирок азыркы мезгилде Кудайга шүгүр, ажообуз абдан сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, бир гана адабиятчыларга эмес, бүткүл кыргыз калкына абдан сонун эшик ачып берди. Ошондуктан мурда биздин тарыхыбызда ушул Мукай Элибаевдин узак жолундагы айтып кеткендей, эгемендүүлүккө жетпей кыйналып жүргөн убагыбызда өткөн. Азыр ушул ажообуз келгенден бери катуу бутка турган эгемендүү мамлекетпиз деп абдан кубанычта жүрөбүз.
Эгемендик чексиз болсун кыргызга. Эркин эл биз желбиреген желеги. Эңсеген биз нечен жылдар себеби. Эл журтума бейпилдикти ыроолоп, эге биздин берген бизге белеги. Эркин куштай айланабыз, учабыз. Осуятын эр манастын тутабыз. Кас душмандын арам оюн майтарып, биримдиктүү тынч уйкусун бузабыз. Эркин жашоо көпкө көксөп келгенбиз. Кыйын кезек сыноолорду жеңгенбиз. Кылымдарда чептен эрдин күчү бек. Теги баатыр болоттой курч элденбиз. Бар болгула. Чогулуп адабият айдыңында. Өткөрдүк алмаштырып айды жылга. Бөтөн эл, бөтөн журтта эмгектенип, ымалашып баш бактык бирге ырга. Кеме курдук, атадык казына деп, сапар алдык поэзия жазына деп, бир багытта барсынчы жолдорубуз, бирге чыгып бийиктик башына деп, барган сайын баскан из айдактадык, бирде атчан, бирде жөө жайдактадык. 15 жылдык калтырып артыбызга, 15 катмар калыңдап каймактадык. Насриддин Исановго. Ата баба нарк населин улаган, талыкпаган эмгек менен кураган, кыргыз үчүн Насриддин Исанов эркиндиктин пайдабалын кынаган, жанын үрөп, эли үчүн иштеген, өзүн айтпай иш кылса да биз деген, ынтымакта өнүгүүсү өлкөнүн бирге болуу ополтоодой күч деген. Чыган уулун кыргыз колдон жулдуруп, кара булут көк асманда каптады, кырчын өмүр 48-де кыйылды, көөдөн ыйлап көкүрөктөр какшады. Элиң сенин эмгегиңди унутпай, 80 жылдык маарекеңди эскердик. Сен эңсеген кыргыз өсүп баратат, жолуңдулар, ушул учур кездедик. Исановдун урпагыбыз биз дедик. Мына бир топ жылдан бери чыгармачылык чөйрөсүндө келе жатыпсыз, ырларды жазып, өзүңүздү коомчулукка ырларыңыз аркылуу таанытууга аракеттенип келе жатканыңызды билебиз. Анын сыңарындай бул чөйрөдө кандай жаңылыктар болуп жатат жана жаңы жашаандар тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Мен азыр учурда Москва шаарында эмгектенем. Москва шаарында барып эле бир адабий коомго киргенмин. Өтө чоң мүмкүнчүлүктөр болду. Бул Москва кайрыктар казынасы коому. Москва кайрыктарынын түзүлгөнүнө 15 жыл болуп калганга байланыштуу адабият уңгу жолунда аттуу биринчи курултайыбызды Бишкек шаарында өткөрдүк. Ошол жерде Америка, Чикаго, Турция, Анталия, Корея, дүйнөнүн бүткүл чоң ири шаарларында, Россиянын ири шаарларында кеңири таркаган эң чоң адабий коомбуз. Учурда бизге кыргыздын көрүнүктүү, таланттуу, көп кырдуу таланттуу акыны Алтынбек Исмаиловдон сабак алып атабыз. Алтынбек Исмаиловдун бизге ушундай айткан сөзү бар. Акындар, поэзиянын адамдары, сиздер ырды жазганда кыштай кынаптап, шурудай тизип, мыктай кагып, мыкты кылып жазыңыздар дейт. Ошон үчүн азыр биз сабагын өтүп, чыгармачылыгыбызды мыктылап келе атабыз. Эне тилим бейишим. Эркиндиктин түндүгүнө түйүлүп, кыргыз туусун желбиретип бириктик. Эр манаста эне тилде сүйлөгөн, эне тилим эбегейсиз бийиктик. Жөн эмеспиз урпагыбыз манастын, ай көл мүнөз каадабызга жараштың, кыргыз жери төрү болуп бейиштин, урпактарга айтса бүтпөс санатың. Эне тилим бакты таалай кубатым, бабалардан сактап келген мурасын, эгемендүү кыргыз журту аталып, кең ааламга кенен жайган кулачын. Эне тилим
чексиз болсун байлыгың, урпактарың улап каада салтыңын, тилибиздин каймактарын калпытып, кылыч сымал куралы бол калкыңдын. Кеңпейилдик. Кеңпейилдик кандай гана касиет. Кеңдик дайым бийиктикке жеткирет. Ай көл болсоң, ай күнүң туйт нурданып, ай аламга ыйман нуру сездирет. Жоготуп сал, эгер ичиң тарыса, кеңпейилдик жагат өзү баарына, ала тоодой ай көл болгон кыргызым, мына ошондо жарык жанат жылдызың. Тар үйдө аш жегиче, кең үйдө муш жегин дейт. Ичкүйдүүлүк, тарчылык максатыңа жеткизбейт. Ай көл жана кеңпейил болсоң эгер кыргызым, максаттарың орундалып, нурдуу жанат жылдызың. Чыгармачыл адамдар дайыма эргүүнү күтүп жашашат да, жаңы бир нерсени жазыш үчүн, жаңы туындуну чыгарыш үчүн кайсыл бир нерседен ырахат алат, эргүү алат, кандайдыр бир чыгарманы окуйт, же болбосо кимдир бирөөдөн үлгү алат. Анын сыңарындай сизде кандай учурда жаңы нерсе жаратууга дем пайда болот, эргүү пайда болот? Эргүү бул күтүүсүздөн келет адамга. Сен күтпөй отурсаң, түндөбү, күндөсүбү ушундай бир кокус келип калат, бир нерсеге таасирленгенде келет сөзсүз. Ошол мен ушул 30 жылдын, 34 жылдын ичинде өткөн тарыхымда көп нерсеге таасирлендим. Революциялар болгондо таасирлендим. Азыр болсо биздин улуу залкар инсандарыбыздын чыгармачылыктарын окуп отурганда ушунчалык бир жакшы сонун ойлор келет, өзүнөн өзү ырлар, эргүүлөр келет, ошондо кагазга түшүрүп жазып калабыз. Энелер. Ааламда алп энелердин күчү бар. Түркүк болуп кармап турган дүйнөнү. Апалардын мээриминдей сүйүү жок. Береки кут, мол ырыскы үйдөгү. Эне сүйүү, эне мээрим, эне тоо, бийиктигиң, баалуулугуң асказоо, эң кымбатсың, асыл эне аялзат, кайгы көрбө, жүрчү дайым дениң сак. Мээримиңди күн нурундай табы бар, эне эсен, үй бүлөнүн багы бар. Бар бол эне, нур төгүлгөн жүзүңдөн, караңгыда жол көрсөткөн шамы бар. Казак боордошторго. Кыргызга бир боор казагым, эгиздей бирге жүрүшкөн, бир болуп тили дили да, ээрчишип кылым сүрүшкөн. Ымала үзбөй ыкташкан, бир тууган кыргыз элиме, төрт тарабы төп келип, эли да окшош элиме. Бир жерден башын чыгарып, бир болуп чыккан атагы, ааламды келген багынтып, бир киндик кыргыз казагы. Каада салт бирдей мурасы, тилинен дайым балтамган, бириксе кыргыз казагым, кас душман коркуп жалтанган. Туулган жер дагы акындар үчүн ыр жазууга өзүнчө бир дем берет эмеспи? Негизи эле туулган жер үчүн кандай ырларды жазгансыз? Бул туулган жер сиз үчүн кандай баалуулук? Туулган жердин топурагы алтын дегендей, туулган жер бул эч нерсеге алмаштыргыс бийиктиктеги нерсе деп билем. Анткени киндик кан тамган жериңде өнүп өскөн үчүн, ошол жерде балалыктын даамын таткан үчүн туулган жериңди эч качан унутууга болбойт. Өлгүчө, адам өлгүчө туулган жериң өзү менен жашай берет деп ойлойм. Тоо койнунда көк асманды чокулары тиреген, ак мөңгүлөр жайы кышы кетпеген, улар сайрап аскар кулжа түнөгөн, асказоону окшоштурам чепкемен, тегеректеп кемер кылып курчанып, тоо койнунда толгон арча карагай, күнгөй бети күмүш түстүү нур чалып, кооздугунан
моокум турат тарабай, түшкөн суулар тарам-тарам тамырдай, жоокерлердей жоон топ болуп чогулуп, обон салып нотасынан жаңылбай, коктаралап таштан ташка согулуп, күркүрөп суу дайра болуп агылып, ылдый сүрүп кумун ташын чамынып, жүрөк үшүн алган үндөр күрүлдөп, турат түнү тоо койнунда жаңырып. Москванын кайрыктары. Жаңырсын Москванын кайрыктары, кыргыздын учугулар байлыктары. Неге мынча суз тартышып кеттиңиздер? Калемдештер төп келген бардык жагы, поэзияны жактырган адамдарым, бар болгула арбак аман баарың, лириканын чалкыган деңизинде, бар бололу бакыттын татып балын, проза жазып, ааламды багындырып, уландысын улайлы сагындырып, эссе, повесть, романды, поэманы жанар тоодой аттырып, жалын кылып. Кайдасыңар, акыным, жазуучулар, бир сөз менен көөдөнгө атуучулар, көктөм менен көгөрүп, табиаттай көксөөлөрдү ыр менен басуучулар. Келиңиз, анда маекти жыйынтыктап жатып, элге калуу тилегиңиз, өзүңүздүн ой максаттарыңыз тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Менин азыр оюмда, менин эң башкы көйгөйүм ушул турат. Бизге Москвага бир сонун мугалимдер келсе, бизге ушул эле жетпей турат, башкасы баары жакшы. Туура айтып өттүңүз, бактуу уйлайм. Сиздин улуттук иденттүүлүгүңүздү сактап калуу үчүн тилибизди жана улуттук баалуулуктарыбызга өтө кылдат көңүл буруубуз керек. Андыктан сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө күтүп калабыз сизди ар дайым студиябызда. Эшигибиз ачык деп айта алам. Сиздерге рахмат, бар болуңуздар. Ардактуу эле көрүүчү, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки мыкты чыгармачыл инсандар менен жолугушканча саламатта калыңыз.